Сизге дагы бир мүмкүнчүлүк берилсе да, сиз кайсы кесипти тандайт элеңиз азыр? Баягы өз балабыздан мурун башка бирөөнүн баласынын тарбиясына, ийгилигине көбүрөөк басым коет экенбиз чындыгында. Кандай баалуулуктардын негизинде балдарды тарбиялайсыз? Адам жашоодо жашай берет, бирок адам катары ал өнүгүп өсүп туруу чындыгында татаал процесс болуп эсептелет. Бул биздин өмүрүбүз. Ар бир күнүбүз, ар бир мүнөтүбүз, саатыбыз өткөн сайын биздин өмүрүбүз өтүп жатат да. Апа деп кыйкырып атат. Анан баары тең карап калышты маршруткада. Тым эле тыгылыш анан. Мектептен экинчи дептер уурдап келбей жүрүңүзчү дейт. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн биз сиздерге Мугалим журналынын алгачкы подкастын сунуштайбыз. Мугалим журналынын жарык көргөнүнө быйыл туп-туура 12 жыл болду. Мына ушул аралыкта биз мугалимдер менен абдан тыгыз кызматташтыкта иштешип келебиз. Көптөгөн сынактарды, флешмобторду, жайкы мектептерди, семинарларды, акцияларды уюштуруп келдик. Ошол иш-чараларыбыздын бири катары биз мугалимдин жан дүйнөсүнө саякат жасоо максатында подкаст тартууну кыял кылып жүргөнбүз. Мына ушул максатыбызды ким менен эң биринчи ишке ашырсак, кайсы залкар окумуштууну чакырсак, кайсы улуу педагогдун жан дүйнөсүнө саякат жасасак деген ойлордун тегерегинде ойлонуп келгенбиз. Бүгүн бирок сиздердин назарыңыздарга биз жөнөкөй эле мектептин мугалими, Бишкек шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы 68-чи мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими, республикалык мыкты класс жетекчи 2026 сынагынын баш байгесинин ээси Эсентурова Мээримгүл Асановнаны чакырдык. Мээримгүл Асановна, саламатсызбы? Подкастыбызга куш келипсиз. Анда эмесе сиздин ушул биздин подкастыбызга келип бергениңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алгачкы эле сурообузду бере баштасак, Мээрим айым, айтсаңыз, өзүңүз жөнүндө алгач айтып берсеңиз, бул кесипке кандайча келип калдыңыз, ким түрткү болду ушул кесипке келүүгө, кайсы окуу жайды бүттүңүз эле, ушул тууралуу алгачкы сурообуз болсун. Саламатсыздарбы? Сиздерге дагы чоң рахмат. Алгач мен өзүм Нарын областынын Нарын районундагы Жамбулак айылынан болгон. Мен өзүм мамам да апам мугалим болчу, математика сабагынан берчү. Анан үйгө көптөгөн дептерлерди алып келип дайыма текшерчү. Анан мен дагы ошо текшеришчү элем. Анан бирок ошол учурда деле мен ким болом деген деле оюма, мугалим болоюн деген деле оюма көп келе бербептир. Бирок мен өзүм юрист болгум келчү, адамдарга жардам берип, кара кылды как жарган калыс адам болгум келчү, көп адамдарга жардам бергим келчү, кыйналгандарга жол таап, багыт берген, баягы элдин керегине жараган адам болгум келчү. Анан эмнегедир ошо 11 классты 97-жылы аяктадык. Нарын мамлекеттик университети ачылды. Анан эмнегедир оюм өзгөрүп кетти. Досторумдун баары мугалим болгусу келди, баары тең филология факультетине тапшыргысы келди. Анан мен дагы ошол мугалим болгум келди. Мугалимдик кесипке баягы багыттап, мугалимдик кесипке тапшырып койдум. Анан кийин бирок мен азыр өкүнбөйм. Демек, сизге ошол сиздин курбуларыңыз, классташтарыңыз дагы ошол эле мезгилде апаңыздын мугалим болуп иштегендиги дагы таасир берди. Ооба. Сиз үчүн биз сизди бүгүнкү эфирибизге алгачкы конок катары чакырып атканыбыз да жөн эмес да. Сиз республикада ушул тапта мисалы үчүн 94 миңдей мугалим бар. Ошонун ичинен эң мыктылардын мыктысы болуп, мыкты класс жетекчилердин дагы мыктысы болуп сурулуп чыктыңыз да. Башкы байгеге болуп атасыз. Анан бул сынакка кандайча катышып калдыңыз? Сизге мугалимдик кесип деген сиз үчүн эмне?
Мен жогоруда айтып өткөндөй эле мен университетти бүтүп иштегенден баштап мугалимдик кесипти аябай сүйүп баштадым. Жан дил менен иштеп баштадым. Мен өзүмдүн кесибимди туура жаңылбай туура тандаганына сүйүнөм азыр. Мен 2025-жылы соц тармактарды барактап отуруп бул конкурсту көрүп калдым. Катышайын, дароо эле катышайын деп табыштама берсем, кабыл алуу аяктап калган экен. Анан эмдиги жылкы, кийинки жылга сөзсүз катышайын, даярданайын деп өзүмө убада бердим, чечтим. Анан 1 жыл бою даярдандым, ар кандай маалыматтарды чогулттум, тажрыйба топтодум. Ошондой эле ошол топтогон тажрыйбамды практика жүзүндө дагы ашырып, эксперимент катары дагы жүргүзүп баштадым. Анан арадан убакыт бат эле өтүп, 2026 жыл келип эми баягы конкурска катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Январь айында табыштаманы берип, анан конкурска сынакка катышып калдым. Жоо менен тааныштым. Жоодо 2 этап, анан 5 багыт менен жүргүзүлөт деп жазылыптыр. Пункт коюп окудум. Биринчи этаптын биринчи багытында жалпы мугалимдердин интеллектуалдык деңгээлин текшерүүгө багытталган тесттик тапшырмалар экен. Ал тапшырмаларды ийгиликтүү тапшырдым. Экинчисин бул класстык саат өтүү. Кайсы класска класс жетекчи болсоң, ошол класска бир теманы алып, актуалдуу теманы алып, класстык саат өтүү экен. Бул теманы өтүү баягы өтүүдөн мурун теманы таап даярдануу мен үчүн оңой болгон жок. Алгач теманы тиги тандадым. Бүгүндө 5-класстын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыктуу кайсы теманы алсам, кайсы тема жаш өзгөчөлүгүндө актуалдуу болуп жатат деп биринчи изилдедим. Анан карап отуруп, ушул кесипке багыт берүү боюнча алсамбы, ушул 5-класстан баштап балдар өзү таланты ачылып, кайсы кесиптин ээси болгусу келгенин ушу 5-класстан баштап билсе деген чечимге келдим дагы. Анан эмгек адамды даңазалайт деген теманы коюп, класстык саатты өттүм. Эмгектин аркасында адам эмгектин аркасында бийиктиктерди багындырарын, канчалык эмгектенсең, канчалык аракет кылсаң, анын акыбети кайтып баягы каалаган максатыңа жетесиң деген түшүнүктү ошо балдардын жүрөгүнө жеткиргим келди. Бул тарбиялык саатта белгилүү врачтарды, хирургдарды, Иса Акунбаев баш болгон белгилүү спортчуларды, белгилүү лимпоздорду, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов сыяктуу мыкты Кыргыздын чыгаан инсандарын алып чыгып, ошо балдарга мисал катары көрсөткүм келди. Ошондой эле оңду жолго дагы кененирээк токтолдук. Ошо кыргыз элинин мыкты манасчылары Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков сыяктуу төкмакандар чыкканын, ошондой эле улуттук аспаптарды таануу жана ойной билүү боюнча ошо кененирээк маалымат берилди. Эгерде сизге дагы бир мүмкүнчүлүк берилсе да, сиз кайсы кесипти тандайт элеңиз азыр? Мага дагы бир мүмкүнчүлүк келсе, кайра эле мугалим болмокмун. Бул мугалимдик кесип кесиптердин төрөсү, кесиптердин кесиби деп сыймыктануу менен айта алам. Анан жаштарда дагы ушул мугалим болгула, мугалимдик кесипти аркалагыла деп кеңеш берели. Ушул кесипке чакырмаксыз, Мугалимдик кесип сиз үчүн эмне Мээрим айым? Мугалимдик кесип бул жоопкерчилик мен үчүн. Кыргызстандын келечеги,
биз ошол Кыргызстандын келечегин түзүүчүлөрдү, Кыргызстандын келечегин баягы өнүктүрүп өстүрүүчү инсандарды тарбиялап, билим берип тарбиялап атпайбызбы? Анан бул өтө жоопкерчиликтүү кесип деп эсептейм. Анан ар бир эле адам ушул мугалимдик кесипти аркалай албайт. Мугалимдик кесипте кандай бир көйгөйлөр кездешет? Көйгөйлөр кездешпей койбойт да. Жашоо өзү күрөш, анан ошонун негизинде ар бир кесипчиликтин өзүнүн рахаты да бар, өзүнүн кыйынчылыктары да бар. Анан мугалимдик кесип сиз үчүн жоопкерчилик деп айттыңыз жана, анан анын дагы мугалимдик кесиптин да бир даңазалуу, касиеттүү, кадырлуу өзүнүн өзгөчө жактары болуу менен бирге мугалимдик кесиптин кыйынчылыктары да бар да. Кандай кыйынчылыктарга, кандай көйгөйлөргө, проблемаларга мугалим көпчүлүк учурда тушугуп жатат? Мугалимдик кесипте кыйынчылыктар көп эле болот. Анан ошол кыйынчылыктан чыгууга аракет кылабыз мугалимдер. Анан мен эң ошол кыйналган, ошо кыйынчылык туш болгон мезгил азыр эсиме түштү. Эң биринчи мен иштеген мектеп Нарын шаарындагы Нарын облустук мектеп лицей интернатында иштеп баштадым. Эмгек тажрыйбамды. Анан эң жаңы иштеп баштаганда эле мүнөзү оор окуучулар менен иштедим. Социалдык абалы начар, баягы психологиялык жактан жабыркаган балдар менен иштедим. Инклюзивдик окутуу деп ошол кезде лицейде бар эле. Анан ошол балдардын кыргыз тили жана адабиятынан сабак бердим. Ал класста балдардын жаш өзгөчөлүгү ар кандай эле. 7 жаш, 8 жаш, 10 жаш. Алар айрымдары тамга да тааныбайт эле. 5-класс, 6-класстын окуучулары. Эми ал балдар менен иштеш мага чындыгында өтө оор болду. Анан бир эле алар эмнени жакшы көрчү? Ата-энеси жөнүндө сөз кылганды аябай жакшы көрчү. Ата-энеси, бир туугандары, өздөрүнүн айылы жөнүндө сүйлөшкөндү аябай жакшы көрчү. Интернатта иштедиңизби? Интернатта иштедим. Анан сабак окуулар келчү чындыгында. Эми анда мен жаңы эле окууну бүтүп жумушка кирип атам да. Анан бул балдар менен кандай иштеш керек экенин деле баягы чындыгында азыр ойлосом билбептирмин. Анан тынчтандыра албайм сабакта. Тамга тааныбайт эми, тамга тааныбаган балдарды кантип окутам деп аябай кыйналып, анан үйдөн дагы ойлончумун, эмне кандай кылам эми, кандай жолду табам. Бул балдарды канткенде тиги сабакка көңүл бурдуруп, тиги темаларды өздөштүрүшүбүз керек да. Анан деп ушундай кыйналгам. Анан көбүнчө учурда ошол сабак жаңы башталганда эле бир жагымдуу маанай кылып, үй бүлөлөр жөнүндө, апалары жөнүндө гана айтып бергилечи, атаңар жөнүндө айтып бергилечи, бир туугандарыңарды айтып бергилечи, жакшы көрөсүңөрбү десем, ушундай берилүү менен айтып, анан сабакты баштачу элем. Мага эң оор жылдары ошол жылдар болду. А дегенде адам бол, андан кийин адис бол деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Ансыңарындай мугалимдик кесипти тандоодон мурда дагы адамгерчилик, кесипке сугарылган адам болуш керек экен да, мугалим өзүчү. Анан окуучу эгерде мугалимдин өзүн жакшы көрсө адам катары, анан анын сабагын жакшы көрөт экен да. Туура айтасыз. Анан анын сабагына кызыгат экен. Анан аны окугусу келет экен. Анан ошол мугалимди күтөт экен да. Туура айтасыз. Ошол мугалимди өзүнүн ата-энесиндей сагынат экен. Анан ошол мугалимди кадимкидей өмүр бою жан дүйнөсүндө сактап калат экен да. Ал эми сиздин өзүңүздүн кесиптик жолуңузда окуучу сиз үчүн ким? Окуучуну сиз кандай кабыл аласыз? Анан окуучу менен мугалимдин ортосунда ар кандай маселелер жаралып атпайбы, бүгүнкү күндө дагы?
ар кандай конфликттер болуп атат, социалдык тармактардан көп эле кездешип атат мындай учурлар. Кээде мугалимге бир туура эмес мамиле кылган, мугалимди сабаган учурларды көрүп атсак, айрым учурда тескерисинче окуучуга кол көтөргөн мугалимдерди көрүп жатабыз. Ошон үчүн сиз үчүн окуучу ким? Алгач. Анан окуучу менен мугалимдин ортосунда бир жылуу мамилени түзүш үчүн эмне кылыш керек? Сиз республиканын эң мыкты класс жетекчиси катары атайын бир окуучу менен мугалимдин ортосундагы бир гармонияны түзүү боюнча бир рецепт айта аласызбы? Чындыгында бүгүнкү күндө окуучулар баары ушундай назик жан дүйнөсү анан сезимтал болуп алышпадыбы? Анан мен окуучуну бир дүйнө катары элестетем. Окуучуну бир өзүнчө бир дүйнө. Окуучуда ошол дүйнөгө баягы окуучунун дүйнөсүнө кириш үчүн бир чеберлик менен көпүрүү керек деп ойлойм да. Ошол окуучунун жүрөгүнөн түнөк табыш, анын дүйнөсүн ачылбаган кандай сырлары бар, бир ыкма керек деп ойлойм да. Анан бүгүнкү күндө баягы сиз жогоруда белгилеп өткөндөй коом мугалимдерди сыйлабай калды, мугалимдер бизди айтабыз, бизди коом сыйлабай калды деп. Анан мен акыркы күндө ойлоп жүрөм да, ошол баягы коом сыйлабай калды деп эле айта бербей, коом сыйлагандай иштешибиз керек го деп ойлойм да. Биз өзүбүз жумушубузга жоопкерчилик менен мамиле кылсак, баланын ошол жан дүйнөсүнө кире тургандай бир көпүрөнү таба турган болсок, аларга ар бирине жекече мамиле кылып, ата энесинин да тилин таап бирге иштешсек, биз мыкты мугалим, мыкты класс жетекчи болуп, анан коом өзү сыйлап калат деп ойлойм да. Анан ошол коом мугалимди сыйлаш үчүн мугалим ошо татыктуу иштешибиз керек. Бүгүн биз сиздин сөзүңүзгө эле улай азыр айтып жатпайсызбы, ошого татыктуу мугалим болуш керек. Ата эне дагы, бала дагы мугалимди сыйлаш үчүн, коом негизи сыйлаш үчүн мугалим өзүнүн кесибине татыктуу болуш керек депчи. Чындыгында эле мугалимдик кесип бул абдан бийик кесип да. Бул кесипти алып жүргөндөр өзү мугалимдик кесиптин жоопкерчилигин сезиш керек. Себеби бала 3 жашынан баштап коомго аралашат. Бала бакчадан тартып, ал кеминде бир 22 жашка чейин же 26 жашка чейин жогорку окуу жайды кошсок бир 20 жылдан ашык өмүрүн билим тарбия берүү мекемелеринде өткөрөт экен да. Демек, ошол учурда баланын эң жаш мезгилин, эң продуктивдүү мезгилин, эң өнүгүүгө ыңгайлуу, эң өнүгө турган мезгилинде ошонун жашоосун мугалим ээлейт экен. Тарбиячы анан мугалим ээлейт экен да. Анан ошон үчүн мугалим коомдун талабына, ошол окуучунун талабына, мектептин талабына, анан ата эненин талабына дейбизби же каалоосуна дейбизби, ошолор күткөн мугалим болуш үчүн бүгүнкү күндө заманбап мугалим деп айтып жатабыз. Жаңы муундун мугалими деп айтып жатабыз. Ошондой мугалим кайсы сапаттарга ээ болуш керек деп ойлойсуз? Кайсы бир көрсөткүчтөргө жооп бериш керек? Ошо мугалимдин керек болсо кийингени, баскан турганы, сүйлөгөнү баягы үлгү болуп туруш керек деп ойлойм. Андан сырткары азыр баягы
коом өнүгүү жолунда болуп атпайбы. Анан мугалим дайыма изденип, анан өзүн өнүктүрүп турса деп ойлойм да. Эгер өзү өнүктүрүп мугалим анан тынымсыз окуп турса, баягы мыкты сапаттарга ээ болот деп ойлойм да. Ошол ата-эненин тилин таба турган, дайыма өз үстүнөн иштеген, чыгармачыл болуп туруш керек. Негизи эле мугалим өзүн күн сайын өстүрүп туруш керек деп айтылат эмеспи? Мугалим кайсыл күнү окуусун, кайсыл күнү өз үстүнөн иштөөсүн токтотсо, ал мугалим болуудан калат деп коет да. Эми Мээрим айым, классыңызда жакшы көргөн окуучуларыңыз барбы? Сиз окуучуларыңызга кандай мамиле жасайсыз? Классыңызда канча окуучуңуз бар? Ушулар тууралуу айтсаңыз, анан ата-энелер тууралуу өтөлүк, андан кийинки сурообузга. Мен азыркы ушул тапта 5-З классын жетектеп келем. Классымда 37 окуучу бар. Тиги 24 уул балдар, анан 13 кыз бар. Мен үчүн бардык бала бирдей. Мугалим үчүн тиги баягы сүйүктүү окуучусу болбош керек. Баары бирдей болуш керек. Ушул жоопту сизден күттүм эле. Жакшы. Анан көбүнчө мен эми баягы 37 баланын мүнөзү 37 башка, сабакты кабыл алуусу башка дегендей, алардын баягы тарбиясы ар кандай. Анан мен көбүнчө баягы сабакты жакшы өздөштүрө албаган, кабыл алуусу төмөнүрөөк окуучулар менен көбүрөөк иштеп, анан аларды алдыга сүрөөгө аракет кылам. Эң жакшы айтсаңыз, сиздин классыңызда мына 37 окуучуңуз бар экен. Демек 37 ата-энеңиз бар да. Алар менен кандай байланыштасыз? Ата-энелер чогулушунда кандай темалар козголот? Ушундай жанагы коомдо ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы чыгып аткан бир пикир келишпестиктерге сиз кандай маанайда карайсыз? Эгер алардын ордунда болсо, чыр-чатакты кандай кылып чечет элеңиз? Сиздин өзүңүздүн мугалимдик практикаңызда ушундай бир учурлар болдубу? Ушул тууралуу айтсаңыз. Биз ата-энелер чогулушун ар бир чейректин соңунда өткөрөбүз. Ошондо мен жаңы эле ошол ата-энелер чогулушунун 4-чү чогулушун өттүм өткөн жумада. Анан теманы ошол учурдагы актуалдуу болуп жаткан маселени карап, темага ошого ылайыктап коебуз. Кээде мектеп тарабынан дагы тарбия забыш тарабынан темалар берилет. Ушул теманын айланасында ата-энелер менен сөз кылгыла депчи. Анан биздин ата-энелер менин ата-энелерим өтө ынтымактуу. Биз класстык саатты, ата-энелер чогулушун балдардын жетиш катышы, анан билим алуусу тартиби, тазалыгы менен гана чектелбей, ата-энелердин өзүн дагы баягы бала тарбиялоодогу жоопкерчиликти сездирүүгө басым коем көпчүлүгүн. Анан ата-энелерди активдүү аралаштырасыз, окуу процессине, тарбияга. Кээде ал чогулуштагы ошо боло турган теманы ата-энелерге бөлүштүрүп берем. Ушул темада даярданып келиңиздер дагы, бизге семинар өтүп бериңиз, материалдарды топтоп, тиги маалыматтарды бериңиз деп бир чогулушта 3-төн 4төн ата-энелерге тапшырма берип коем. Анан ата-энелерим да баягы ошол ыкмага көнгөн, жоопкерчилик менен даярданып келишет, презентацияларын даярдашат. Анан отуруп алып, баягы ийри отуруп алып, түз кеңешебиз. Класстагы көйгөйлөр жөнүндө сөз кылабыз, чечүүнүн жолдорун издеп табууга аракет кылабыз. Анан ата-энелер чогулуштун аягында дайым айтышат, биз чогулушту күтөбүз дейт. Эми Мээрим Асановна мында кандай тема өтөт болду экен,
кандай жаңылык өзүбүздү баягы өзүбүзгө кандай жакшы нерсе алабыз деп биз чогулушту күтөбүз дейт. Аны аябай ыраазы болуп ыраазычылыктарын билдирип анан тарайбыз. Класстагы көйгөйлөрдү ачык эле ортого салып чогуу чечип. Демек сиздин ата-энелерге карата ой пикириңиз абдан жакшы экен. Анан ата-энелер менен болгон гармониялуу мамилеңиз байкалып турат да. Өзүңүздүн бир 23 жылдык педагогикалык басып өткөн жолуңузда сыймыктанган бир окуучуларыңыз барбы? Ушул менин окуучум деп мындай бир сыймыктанып айта турган кайсы окуучуларыңызды айта аласыз? Бүтүрүүчүлөрүмдөн кандай ийгиликтерге жетишти? Сыймыктануу менен айта алам. Белгилүү футболчу азыр дүйнөгө таанымал болуп кетти. Бекназ Алмазбек уулу менин окуучум 5-6, 7 класста класс жетекчи болдум. Бул окуучу ошол кезде эле баягы футболго аябай кызыгып жүрчү. Анан сабагында бешик окуучу, тартиптүү дагы жакшы бала болчу. Анан ушул баланы баягы ийгиликтерин көргөндө аябай сүйдүм. Менин окуучум деп. Анан 2 жыл 3 жыл болду го, келип Турцияда окуду 7 классты бүткөндөн кийин. Анан жолугуп классташтарына анан учурашып кетти. Анан бул баланын аты чыкканда эле аябай сыймыктанып сүйүнүп калгам. Жакшы. Өзүңүз кыргыз тили сиз акыркы жолу кайсы чыгармаларды окудуңуз? Эми сиз адабиятчы, мугалим болуп атпайсызбы? Ушул суроону берсем туура болот го деп ойлойм. Анан окуучуларга сиз кайсы китепти окууга сунуш кылат элеңиз? Бүгүнкү акыркы чыгып аткандардан болобу же классикалык чыгармалардан болобу, кайсыны бир сунуштайт элеңиз? Ошол окуучуларды жашоого мотивация берүүгө, өнүгүүгө умтулдура турган, мындай бир жашоосунда бир өзгөрүү, революция жасай турган бир чыгармалар болот эмеспи? Ошол катары кайсы чыгармаларды сиз сунуштайсыз? Мен өзүм жаңы эле кече Көчкөн Сактановдун Маркумдар үйү чыгармасын окуп жаптым. Бул чыгарманы деле мурда окугам, бирок кайрадан окуп эсиме салгым келди. Анан биз бүгүнкү күндө биздин ошол 5-класстын программасына жаңы кирген чыгармаларды окуп жатабыз. Сулайман Рыспаевдин балдарга таасир калтырган чыгарманы айткым келип турат азыр. Сулайман Рыспаевдин Бала бойдон калба деген чыгармасын окуп бүт жыйынтыктадык. Ушул чыгарма окуучуларга жакшы таасир калтырды. Башкы каарман адилет жөнүндө, адилеттин жашоосу, тагдыры жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Сөз болот. Ошол адилеттин баягы атасы каза болуп калса дагы баягы өзүнүн талантын, өзү баягы шахматка кызыгат, анан өзүнүн талантын өркүндөтүп, өстүрүп, баягы баста турса дагы шахмат жөнүндө ойлоп, башкача айтканда баягы максатка жетүү үчүн эмгектенгени жакты да адилет. Сулайман Рыспаев агайыбыздын Бала бойдон калба деген чыгармасы аталышы эле окуй элек адамдарды деле кызыктырат да. Эмне үчүн чыгармасынын аталышы Бала бойдон калба деп аталган? Эмне үчүн? Бул чыгармада ошол бийик максаттарды кой, ошол максаттарга жетиш үчүн аракет кыл. Бала болуп баягы эркелеп жүрө бербе. Эгер сен максат койгондон кийин ага аракет кылсаң, бийиктиктерди багындырасың, каалаган максатыңа жетесиң деген идеяны камтыйт. Анан мен ойлоп калдым, ушул биздин 5-класстын программасына жаңы кирген чыгармалар балдарга жакшы таасир калтырып атат. Азыр бүгүнкү күндө бир проблема болуп атпайбы? Мисалы үчүн балдар окууга кызыкпай калды, балдар китеп окуганга кызыкпайт. Азыр интернеттен, телефондон, гаджеттерден башын ала албай калышты балдар депчи.
мен сизге 2 суроом болуп атат да. Биринчиден, сиз кыргыз тили адабияты мугалими катары китеп окуганга кантип кызыктырса болот балдарды? Бул биринчи суроом болсун. Анан ошого эле улай интернет түйүндөрү, интернет желилери, гаджеттер баланын жашоосуна кандай таасир берип жатат? Оң таасир берип жатабы же терс таасир берип жатабы? Эгер эки жагынан тең таасир берип жатса, кандай таасирлерди берип жатат? Биз ошонун эгер жакшы жагы бар болсо, аны кандай колдонсок болот? Ушуга сиз бир мындай класс жетекчи катары, адабиятчы мугалим катары кандай айтат элеңиз? Ушуга кандай бир мугалимдерге кеңешиңизди айтат элеңиз? Баягы шүбегени капка ката албайсың дегендей, бүгүн ушу коомдун талабы болуп атпайбы? Ар кандай гаджеттерди колдонууга балдар кызыгып атышат. Анан колдонбо деп эч качан баланын колунан алып кала албайбыз. Телефондорду ар кандай тиги социалдык тармактарга кирбе деп биз тыюу сала албайбыз. Салган күндө дагы балдар баягы жолун табат да. Бирок биздин эң негизги максатыбыз, милдетибиз ошол уюлдук телефондорду, ар кандай жанагы гаджеттерди туура колдонгонго үйрөтүшүбүз керек балдарды. Туура ар кандай булактардан туура маалыматтарды алууга багыт берип үйрөтүшүбүз керек да. Сиз өзүңүздүн сабагыңызда ошону колдоносузбу? Кандай бир мындай кандай бир кеңешиңиз бар? Мен өзүмдүн сабагыма мисалы 5 класстын программасында эртөштүк эпосу бар. Анан бирок китепте жок, окуу китебинде жок. Балдарды жөн гана окуп келгиле китепти десе, чындыгында балдарды окутуш, китеп окутуш оор. Класста айтып атам, 37 окуучунун ашып кетсе, бир 5 бала, 6 бала мындай чыгарманы окуп келиши мүмкүн. Анан мен баягы ошол эле жасалма интеллектини пайдаланып, эртөштүк эпосун баягы 3D форматта жасап, анан 3D карточкаларды жазадым. Анан балдарды кызыктырууга аракет кылдым. Жанагы ошол эпостагы каармандар бар. Ошол каармандарды 3D форматында жазап чыктым да, анан баягы балдар көрүшөт да, кызыгып, эже бул китепти каяктан тапсак болот, кантип окусак болот, YouTube'да барбы, Google'дан кантип издейбиз деп өздөрү сурап, анан ушул эпосту окушту да. Демек интернеттин дагы пайдалуу жактары бар экен да. Пайдалуу. Сиз ошонун пайдалуу жактарын окуучуларга үйрөтүп жатасыз демек, Демек окуучуларыңыз телефондон дагы, интернеттен, гаджеттен ажырабастан туруп, бирок окууга дагы кызыгуу жагын сиз калыптандырып жатат экенсиз. Бул эң жакшы. Суроомду кайра дагы улантып бергим келип атат да. Себеби окуучулар үчүн бул абдан маанилүү. Бизге берилген өмүр бул бизге берилген аманат экен да. Аманатка кыянат кылба деп коет, Ансыкандай биздин жашап жаткан ар бир күнүбүз бул биздин өмүрүбүз. Ар бир күнүбүз, ар бир мүнөтүбүз, саатыбыз өткөн сайын биздин өмүрүбүз өтүп жатат да. Анан биз көбүнчө учурда убакытты туура пайдалангыла деп айтабыз да. Өзгөчө жаштарга, окуучуларга убактыңды туура пайдаланышың керек, баарына жетишиң керек. Эгерде туура пайдалансаң, анда баарына жетишиң болот деп. Ошону кандай кылып туура пайдаланса болот убакытты? Сиз өзүңүздүн убактыңызды кандай кылып пайдаланасыз? Мисалы үчүн, жумушка канча убактыңызды бөлөсүз? Өзүңүздүн канча балаңыз бар? Үй бүлөгө канча убактыңызды бөлөсүз? Анан кайра эле эртеңки сабагыңызга даярданышка туура келет, Мугалимдик кесип бул аябай түйшүктүү кесип эмеспи? Башка кесипчиликтерде мисалы эртеден кечке иштесең, кечинде барып өзүңдүн жумушуң, өзүңдүн жеке жашооң, үй бүлөңө көңүл бөлүп,
убактыңдын ал бөлүгүн өзүң үчүн, үй бүлөң үчүн колдоно аласың. А мугалимдик кесипте кайра эле мындай 2 смен менен иштеген жумушчудай да, мугалимдик кесиптечи. Кечинде барып алып дагы үй бүлөнүн баардыгын жайгарып коюп, кайра сабакка даярданган учурлар дээрлик дайыма деп койсок деле болот, Ошон үчүн мен сизден сурап атам да, ошол убактыңызды кандайча пайдаланасыз? Азыр 23 жыл иштесеңиз дагы сиз бизге жап-жаш көрүнүп турасыз. Мисалы үчүн ошол жаштыктын рецептин кандай кылып сиз сунуштайт элеңиз башка мугалимдергечи? Демек сиз убактыңыздын баардыгын туура пайдаланып атат го деген ой менен ушул суроону берип жатам да. Туура айтасыз. Баягы башка кесипте 8ден 9да жумушка барып 5те үйүнө барып анан баягы үйүнөн иштебей эле бул жумушун жаап коюп үй иши менен алек болот го. А биз болсо таңда кеч сабак берип, анан кечинде дептердин баарын чогултуп алып үйгө алып барып текшеребиз түнү менен. Кайра эртең менен убакыт болсо убакытты үй бүлө баягы үй бүлөгө бөлчү убакытты жумушубузга арнайбыз да, балдардын алдында жүзүбүз жарык болсун, сабагыбызды жакшы өтөлү депчи. Анан мен бир окуя эстеп кеттим. Баягы мен дайыма 5 класстын дептерлери дагы бат-баттан текшерип турушубуз керек. Мектептен текшергенге убакыт жок. Анда балам кичинекей 4 жашта. Анан мектептин жанында бала бакчага берип, аны баратып тыштап келатып ала кетем. Анан баягы шаардын тыгынын билесиз. Кээде туруп барабыз, кээде отуруп барабыз. Анан тиги балам, эгер дептерди үйгө алып кетпесем, балам астымда отурат. А дептерди алып кеткен күнү астымда чоң пакет дептер турат. Анан ошону баламдын ордун ээлейт да, анан тигине эптеп тыгылыштырып отурам. Анан минтип коет бир күнү. Апа деп кыйкырып атат. Анан баар тең карап калышты маршруткада. Тым эле тыгылыш. Анан мектептен экинчи дептер урдап келбей жүрүңүзчү дейт. Дептер урдап келбей жүрүңүзчү экинчи. Мен отурмакмын бул жерге, дептерди экинчи албаңызчы дейт. Анан ошол тиги баягы чогуу бараткан адамдар күлүп атпайбы? Ошону эстейм да. Анан үйгө алып бармай, жанагындай 5 класска параллельно 5 класска сабак берем. Ар бир балада 40тан 37ден бала. Анан дептери канча алардын үйгө алып барып түнү менен текшерген күндөр көп эле болот андайлар. Демек биз мугалимдик кесипте бир керек болсо мугалим өз баласына дагы окуучусуна көңүл бургандай бура албайт көңүлдү. Ооба. Жанагы сиздин айтып аткан мисалыңыз ошого жооп да. Анан сиз кайсыл учурда эс аласыз? Эс аласызбы сиз? Кантип эс аласыз эс алганда? Эс алганда. Убакыт барбы сизге эс алганда? Эс алганда кээде спектакльдерди көрөбүз балдар менен, киного барабыз. Айрым учурда ошол концертке барабыз. Баягы бир эс алып келеличи деп майрам күндөрү. Анан мен үчүн эс алып жүрө бербей ошол балдарды эмне сабакка даярданыш маанилүү да. Баары бир ошол эс алып отурган учурда дагы оюңузда, эси дартыңызда балдар окуучуларыңыз жумушуңуз турат, Ооба, жумуш турат. Чындыгында ооба, туура айтасыз. Мугалимдик кесиптин жоопкерчиликтүүлүгү ушул болуп атпайбы? Негизи мугалим болууда адам ушул кесипти тандаганда мындай бир аң сезимдүү түрдө келиш керек экен да бул кесипке. Демек, мен мугалим болсом, мен ушунчалык жоопкерчиликтүүлүктү өз мойнума жүктөп алышым керек дегенчи. Сиз билесиз го, кыргыз эл баатыры Мамакеевди, белгилүү хирург. Ошол адам менен дагы биз маектешип калганбыз, мугалим журналына да чыгарганбыз. Ошондо ал 90 жаштагы адам экен. Анан ал айтып калды: мен өмүрүмдүн 60 жылында дарыгерлик кызматта эмгектенип келе жатам.
анын 40 жылында мугалим болдум депчи. Анан биз таң калдык да, анан сурадык. Агай, эмне себептен мугалимдикке кесипке кеч келдиңиз депчи. Ошентсек ал айтат, мугалимдик кесип бул өтө жоопкерчиликтүү, өтө татаал кесип дейт да. Мисалы үчүн дарыгер болсоң, сен адамдын кайсы бир органын дарылайсың дейт. Мугалим адамдын жан дүйнөсүн дарылайт да. Адамдын жан дүйнөсүн дарылап, ага бир жакшылыктын үрөнүн себиш үчүн ага чоң тажрыйба керек дейт да. Ошондуктан мен кеч келдим деп атат. Демек, мугалим болуу бул өтө чоң жоопкерчилик дегенди түшүндүрөт экен да. Сиздин жанагы айтып жатпайсызбы, мен театрда жүрсөм да, киного барсам дагы, эс алып атсам дагы, мен баары бир өзүмдүн кесибимди, окуучуларымды, жумушумду ойлоп отурам депчи. Сизге таазим. Рахмат. Мээрим айым, айтсаңыз, мугалимдик кесип, жанатан бери биз мугалимдик кесиптин жакшы жактары жөнүндө, кыйынчылыктары жөнүндө, артыкчылыктары жөнүндө уламдан улам ошол кесиптин ар бир тарабы, тармагы, ар кырлары жөнүндө сөз кылып атабыз да сиз мененчи. Анан ушул мугалимдик кесиптин баасы баркы пандемия учурунда дагы абдан билинди да. Ошол учурда ата-энелер чыныгы мугалимдин кадырын билишти. Анткени өз үйүндөгү баласын окута албай кыйналды. Ошол учурда дагы мугалимдер кабагым, кашым дебестен ушул проблемадан аралыктан окутуу менен болсо дагы ошол санариптештирүүгө али биздин коомубузга кире элек мезгилде дейлик да, толук кире элек мезгилде санариптештирүүнү өздөштүрүп, анан кийин ушул кырдаалдан чыгып кетти. Пандемия сиздердин кесипчилигиңизге, сиздин өзүңүздүн жеке жашооңузда, жеке тажрыйбаңызда кандай таасир берди? Пандемия 2020-жылы башталбадыбы? Анан бул чындыгында эле оор сыноо болду. Бул сыноодон баягы жогоруда сиз айтып өткөндөй мугалимдер үчүн дагы кыйынчылыктарды жаратты. Анан ал учурда мен методикалык иштер боюнча директордун орун басары болчумун. Менин баягы мойнума бир өзүмө чоң жүк алдым да. Ушул мугалимдерди жанагы онлайн сабак өтүүчү, башкача аралыктан окутуучу платформалардын түрлөрүн үйрөтүшүм керек деп мен өзүмө мындай милдеттенме койдум. Анан өзүм ал кезде ушундай онлайн платформаларды окутуу аз эле саналуу эле мугалимдер бар эле. Анан эң биринчи ушул Элдор Далиевдин сабактарына катышып, алардын сабактарын сатып алдым. Бакыт Шоруков агайдын ошол сабактарына катышып, платформаларын үйрөндүм. Анан мен үйрөнгөн нерсени мугалимдерге үйрөтүшүм керек болду. Анан биз күндүз сабагыбызды өтөбүз мугалимдер. Анан түнү менен аралыктан окутуу үчүн платформанын түрлөрүн үйрөнүп чыгабыз. Айрым учурда ошо таң атканчакты отурган күндөрүбүз болду. Ал учурда ошо орозо айына туш келип калды. Орозо айында Аймерим тиги оозубузду бекитип алалы, анан уланталы десе, убакыттын кандай өткөнүн да билбейбиз да. Анан 4 болуп кеткен, таңкы саат 4 болуп кеткен. Анан эме эс алгыла, эртең сабагыңарга даярданкыла деп анан токтотчубуз ошол жерден. Анан кайра эртеси мугалимдер сабактарын өтөт дагы, кечки саат 9 ачкандан кийин 8-дерде кайра онлайн чогулуш болот. Ким кайсы платформаны канчалык деңгээлде өздөштүрдү,
кандай кыйынчылыктар болду, кандай жетишкендик жагы бар экен, кайсы платформаны колдонсок тиги биз үчүн оңоюраак болот экен, кайра түнү менен талкуулап чыгабыз дагы бир жаңы платформаны үйрөтүп коем. Анан азыр ойлоп калам, убагында билинбейт да, анан мугалимдер ушундай эмгекчил калк болот экенбиз. Ушундай бир кызыгуубуз болсо, баягы аягына чейин үйрөнгөнгө аракет кылат экенбиз деп ойлонуп калам да. Анан биздин мектеп жамааты өзгөчө баягы эмгекчил мугалимдер. Анан ошол учурда деле баягы уктайбыз биз. Түнү менен эмнеге даярданмак элек, эмнеге үйрөнмөк элек деп койсо деле мен эч нерсе кыла алмак эмесмин да. Анан тескерисинче мага чалып чыгышат. Күндүз могул жерин кандай кылам, бул жерин кандай кылам, могул платформаны онлайн тест алууга колдонсом кандай болот, жанагы жыйынтыктарын кайсыл жерден көрөм деген сыяктуу суроолор менен кайрылышат. Анан ар бирине эринбей жооп бергенге аракет кылчумун. Анан кийин пандемия бүтүп калган маалда ыраазычылыктарын айтып, аябай сүйүнүшүп, көп нерсени үйрөндүк ошол онлайн болсо дагы. Тескерисинче биз ошонун дагы пандемиянын дагы бир пайдалуу да жагы болуп кетти бир жагынан. Биз санариптештирүүгө тезирээк өтүп кеттик. Онлайн платформаларда иштөөнү тезирээк үйрөндүк. Ар бир кыйынчылыктын, ар бир көйгөйдүн артында дагы бир жакшы да жактары болот. Адам такшы алганга, тажрыйба алганга дагы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Балким эгер пандемия кырдаалы шарты болбой калганда, балким биз дагы бир аз кечирээк келет белек. Санариптештирүүнү дагы бир аз кечирээк өздөштүрөт белек. Бирок ошондой болсо дагы мугалимдик кесиптин дагы бир түйшүгү мына ушул жерден көрүнүп турду. Ошол мезгилдерде ата-энелер мугалимдин ордун кандай кадыр баркын баалап биле алышты. Бир баламды тарбиялоо, үйрөтүү кандай кыйын экендигин, бир баласынын окушун камсыз кылуу, ошол билим берүүгө бир шарт түзүп берүү канчалык кыйын экенин ошондо сезишти да. Анан менде дагы бир суроо болуп атат. Мугалимдик тема бул түгөнбөгөн тема да. Анан кайсы жагынан алсак дагы баардыгы актуалдуу да, ар бир темасы актуалдуу. Анан негизи үй бүлөдө сиз энесиз да, мектепте мугалимсиз. Анан үй бүлөдө бала тарбиялоо менен мектепте окуучуну тарбиялоонун ортосунда айырмачылык барбы? Же кандай деп ойлойсуз? Экөөнүн ортосунда кандай бир байланыш, окшоштуктар, айырмачылыктар бар? Мугалимдер баягы өз балабыздан мурун башка бирөөнүн баласынын тарбиясына, ийгилигине көбүрөөк басым коет экенбиз. Чындыгында сиз айткандай, кээде өзүбүздүн балдарды карабоого дагы убактыбыз болбой калат. Чындыгында. Анан баягы классым бүтүп, 11-классты бүтүп атса дагы, ушу балдар теги жакшы ийгиликтерге жетишсе экен, аман эсен болушса экен, каалаган максаттарына жетишсе экен деп аябай теги өзүнчө толкундан сезиме келет. Анан ошо ойлоп коем, ушу мугалимдердин өз балдарын ойлогонго убактылары жокко депчи. Анан ата-энелери баалап, барктапса ушундай сүйүнөбүз. Мээрим айым, айтсаңыз, сиз үчүн билим жана тарбия эки түшүнүктү кандай түшүнөсүз? Көбүнчө мугалимдер предметчи болуу менен чектелишет да. Анан класс жетекчиликти алып кеткен мугалимдер дагы бар. Сиз үчүн билим жана тарбия деген түшүнүктөрдүн кандай айырмачылыктары бар? Сиз биринчи орунга кайсынысын коет элеңиз? Сиздин өзүңүздүн жекече оюңуз кандай? Мен өзүмчө жеке оюм билим менен тарбия эр шактак жүрүш керек деп
ойлойм да. Биз мугалимдер билим берүү менен гана чектелбей, балдарга аз убакыт болсо дагы тарбияны кошо алып жүрүшүбүз керек деп ойлойм. Куштун эки канатысың ал. Анан көбүнчө баягы бала ата эне менен болот да. Бизде кана 3 саат 4 саат 8-де сабакка келсе, бирде үйлөрүнө кетет, калган убактысын ата энелери менен өткөрөт да. Анан ушу ата энелерге бир айтар кеңешим, балдарыныкка көбүрөөк көңүл буруп, ошол тарбия жагына көбүрөөк көңүл бурса, балдарына көбүрөөк көңүл бурса, анан бизге да жеңил болот эле да. Биз баягы сабак менен, билим берүү менен деле чектелбей, ошо тарбияны кошо алып жүргөнгө негизи аракет кылабыз. Бирок биздики бала бизде азыраак болгондуктан мындай убактысыз сиздер менен азыраак бөлүгү, баланын азыраак убактысы сиздерге бөлүнгөн. Бизде болуп калат да. Анан ата эне менен көпчүлүгү бала ата эне менен болот. Анан тилекке каршы эми баардыгы дебейм, айрым ата энелер ошол баласы менен алыстап, баягы жумуштун аркасынан түшүп кеткен ата энелер бар. Эртең менен кетип, кечинде келип, эми алар деле баягы тиричилик жашоо, баланы окутайын, кийиндирейин деп иштеп жүрөт, бирок биринчи орунда баланы коюш керек деп ойлойм. Жакшы, ушул тарбия маселесин жанатан бери айтып келе жатканымдын себеби Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун бир канча жарлыктары ошо билим тарбияга байланыштуу жарлыктары чыккан. Мисалы үчүн инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жарлыгы, кыргыз жараны, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңго жолу, анан ушул сыяктуу бир катар жарлыктары чыгып атат. Бул улуттук баалуулуктарга негизделген концепциялар, улуттук баалуулуктарга негизделип, анан дүйнөлүк бийиктикке чыгуунун жолун көрсөткөн биздин мугалимдер үчүн, педагогдор үчүн бир өзгөчө идеологиялык курал болуп калды. Ушул боюнча сиздерде кандай иштер жүрүп жатат, мектепте кандай иштер жүрүп жатат? Ушул боюнча айта кетсеңиз. Бүгүнкү күндө биздин мектепте бул жарлык боюнча иш кызуу жүрүп жатат. Жакын арада эле райондук деңгээлде иш-чаралар болуп өттү. Андан сырткары класстык сааттар, улуттук баалуулуктар боюнча класстык сааттар өтүлүп жатат. Окуучуларга дил баяндарды, жат жазууларды жаздырып, ар бир мугалим андан сырткары класстык жума сайын класстык сааттарды өтөбүз го. Ошол класстык сааттарда ушул улуттук баалуулуктарды басым коюп жатабыз. Анан мектептик деңгээлде ар кандай иш-чаралар өтүп атат. Тарых усулдук бирикмеси көбүнчө, анан кыргыз тили адабияты усулдук бирикмеси биргеликте ошол иш-чаралардын башында туруп, жоопкерчилик менен ошол өткөрүп жатышат. Мугалим болууну каалаган, самаган, мугалим болууну чечкен жаштардын катары абдан көбөйөт деп ойлойбуз. Келечек мугалимдин колунда дейт эмеспи? Анда сиздин жеке мындай бир инсандык, жеке жан дүйнөңүз тууралуу дагы бир суроолорду бергим келип жатат да. Сиз өзүңүздүн жашоодогу миссияңыз тууралуу айтсаңыз, жашоодогу урааныңыз тууралуу, ар бир адамдын жашоого болгон бир мындай жашоого келгендеги бир миссиясы болот, ошол тууралуу эмне айта аласыз? Өзүңүздүн жашоодогу миссияңыз. Өзүмдүн жашоодогу миссиям өзүмдүн да балдарыма татыктуу тарбия берүү. Аларды багы каалаган максатына жетүү үчүн шарт түзүп берүү. Үй бүлөдө мыкты жубай болуу, мыкты эне болуу эң негизги менин миссиям деп эсептейм.
Биз жашоодо көп бир жакшы накыл сөздөрдү өзүбүздүн мындай бир жан дүйнөбүзгө уютуп алабыз да. Ошол сыяктуу сиз дагы өзүңүз тилчи, адабиятчы, мугалим болгонуңузга байланыштуу кайсы бир накыл кептерди өзүңүздүн жан дүйнөңүздө ураан катары кабыл алып жүрөсүз? Эң негизги мен үчүн Ураан Айтматовдун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Бул негизги ураан болуп эсептелет. Кыялы жок, максаты жок адам бул дарыяда агып бараткан дөңгөчкө тете дейт да. Ансандай ар бир адамдын аздекти ичинде аяр туткан бир өзгөчө кыялы максаты болот да. Сиздин жашоодогу балалык кезде өзүнчө бир кыялдар болот, жаштык кезде. Анан сиз азыр эмне жөнүндө кыялданасыз? Менин кыялым эң биринчи эле чындыгында баягы өзүм окуткан окуучуларымды ойлойм да, эмнегедирчи ошолор баягы дүйнөнү дөңгөрөтүп атагы ааламга чыкса, анан ушул Кыргызстанга салым кошсо, ошол өнүгүп өсүшүнө салым кошсо деп кыялданам да көбүнчө. Анан үй бүлөдө ошо балдарымды кыялданам, баягы максаттарына жетсин, баягы тилеги тегиз болуп, жакшы жашасын, билимдүү болсун, алар дагы бир элдин керегине жараган мыкты адамдардан болсун деп кыялданам. Жакшы. Ар бир адамдын жашоодо үлгү туткан инсаны болот экен да. Устаты, насаатчысы дегендей. Сиз өзүңүздүн кесибиңизде алгачкы кесиптик деп кечиңизде устат болгон, насаатчы болгон мугалимиңизди тууралуу айттыңыз. Сиздин жашооңузда азыркы учурда дагы сизге устат катары, насаатчы катары, үлгү катары туткан адамдарыңыз барбы? Кимдерди сиз өзүңүздүн устатыңыз деп кабыл аласыз, эсептейсиз? Ушул күнгө чейин сиз аны кадырлап, сыйлап келесиз. Ушул күнгө чейин устат деп Омурова Канжан Жусупбековнаны айта алам. Бул киши менен 10 жыл аралык иштештим. Көп нерсени үйрөндүм. Анан азыр ойлонуп калам, эгерде ушул Канжан Жусупбековна билим берүү тармагына барып иштесе, аябай чоң бир төңкөрүш жасайт деп Жасамак ардактуу эс алууда. Ошол 68 мектептин канча жыл жетекчиси болуп эмгектенди, эмгек сиңирген мугалим, эң сонун. Анан азыр ошол ойлоп коем да, ошол билим берүү тармагына ошол Канжан Жусупбековнадай күчтүү адистер келсе, мындан дагы өнүгүүлөр болуп, мындан дагы жетишкендиктерге Сиз өзүңүздү Канымжан Жусупбековнанын шакирти катары эсептейт. Зина Кудайбергеновна менен дагы иштештим 10 жыл аралыкта. Ошо бул киши дагы баягы иштин көзүн билген мыкты устатым катары эсептейт. 67 мектепте иштейби? Зина эже 67 мектепте жок, азыр креатив таалимде иштейт. Анан ушул мектептин түптөлүп мыкты мектеп болушуна бул адамдардын эмгеги зор деп эсептейм. Кудай буйруса сиздин дагы ошол өзүңүздүн устат катары эсептеген эжелердей, биз дагы ал эжелерди устат катары эсептейбиз. Мисалы үчүн Канымжан Жусупбековнаны, Сайрагүл Атаева эжекелерибиз Бишкек шаарындагы эң мыкты деген кыргыз тилдүү мектептердин жетекчилери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалимдери,
бар болсун. Ошол эжекелерибиздин дагы ала турган тажрыйбалары дагы көп, эжелерден ала турган. Анан келечегинде сиздин дагы ошол Канымжан Жусупбековнадай эң мыкты педагог, эмгек сиңирген педагог болушуңузга биз тилектешпиз. Мээрим айым, сизди мугалимдиктин бир идеалдуу бир образы катары кабыл алдык. Жөн эле республикалык сынактын мыкты класс жетекчилер сынагынын жеңүүчүсү катары гана эмес, ажарлуу айым, мээримдүү, жагымдуу, жылдыздуу мугалим катары дагы биз сизди абдан бир өзүбүзгө жакын көрүп калдык да. Мугалимдин образы ушундай болуш керек деп биз эсептейбиз. Себеби башта айткандай эле окуучу биринчи мугалимдин өзүн жакшы көрүш керек. Адам катары кабыл алыш керек, адам катары сүйүш керек, адам катары күтүш керек. Андан кийин гана ал анын сабагын жакшы көрөт да. Биздин оюбузча сиздин дагы сынактын жеңүүчүсү болушуңуз бекеринен эмес деп ойлойбуз. Жүзүңүздөн нур чачырап, үнүңүздөн бир жагымдуулук тартуулап турган бир жагымдуу өзүңүздүн үнүңүз менен дагы айырмаланып турат экенсиз. Эгер ушул эле маанайда сиз сабак өтсөңүз, ар бир сабагыңыз ушундай өтсө, окуучулардын жан дүйнөсүн аралап, окуучуларга бир жакшылыктын үрөнүн күн сайын сээп турат деген ишеничте болуп атабыз. Мээримгүл Асановна, бүгүн биздин подкастыбызга келип, өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу, кесиптик сырларыңыз тууралуу бөлүшүп, башкы байгени жеңүүдөгү өзүңүздүн сезимдериңиз тууралуу бөлүшүп, анан деги эле өзүңүздүн иш тажрыйбаңыз тууралуу, окуучуларыңыз, мектеп турмушу, мугалимдик кесиптин жашоодогу орду тууралуу өзүңүздүн бир жакшы ойлоруңуз менен бөлүшүп бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүн Мугалим журналынын алгачкы подкасты болду. Биздин алгачкы коногубуз Бишкек шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы номер 68 орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими, республикалык мыкты мугалим, мыкты класс жетекчи 2026 сынагынын баш байгесинин жеңүүчүсү Эсентурова Мээримгүл Асановна болду. Жалпы мугалимдер жамаатынын атынан ишиңизге ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Аман болуңуз. Рахмат, сиздерге дагы чоң рахмат. Сиздердин ишиңиздерге дагы ийгиликтерди каалайм. Жыл сайын мыктынын мыктысын чыгара бериңиздер. Чоң рахмат.